Уламышка айланган акындар. Кыргыз элинин дүйнөлүк руханий маданиятка кошкон салымы Ооз эки поэзиясы. Байыркы бабаларыбыздын адамзат жана урпактары алдында жүзү айдай жарык. Алар поэзия менен рухий маданияттын улуу эстелиги, чынар терегин өстүрүп кетишти. Ошол көнөрбөс асыл мурастардын бир бутагы байыркы кыргыз акындары жана алардын ырлары. Кыргыздар ыр жандуу калк. Кыргыздар эң акылман улут. Алар чечен, сөзмөр, четинен эле ырчы келишет деп айтылат элде. Элдик Ооз эки чыгарманы калк өзү түзөт. Калайман калктын ичинен чыккан таланттуу акындар алгачкы баштоочулардан болушкан. Алар алгач ыр, поэма, дастан, эпосту жаратуучулар. Элибиздин өткөн доордогу тарыхын, өмүрүн, эрдигин, акылмандыгын, эмгегин, идеал мүдөөсүн, мекенди сүйүүсүн жана келечек ой тилегин ырга айландыргандар. Кыргыздарда акындык өнөр байыртадан өнүгүп келген. Кара жаакты жанган, элдин муңун, зарын ажайып ачкан, табият менен адамдын дүйнөсүн кооздоп көрсөткөн, сырын ачкан, турмуштун оор жүгүн жеңилдетип, көңүлүн сиргиткен, сөз берметин чебер тизген, сөздүк куруунун устаттары, касиеттүү сөз менен кайык жасап, адамды асман дүйнөсүнө терметкен акылман ойчул ырчылар чыккан. Акындардын ырларында адамдын өмүрү, элдин салты, адеп аклагы, элди, мекенди сүйүүсү, эрдик менен намысту коргоо, улуттун акылмандыгы жатат. Байыркы кыргыздарды санжыра боюнча Эменей, Кара чырчы, Турдубай ырчы, Нуралы акын, Алабек, Сатыбалды, Таштанбек, Бакыбай, Үмөт, Кетбука, Токтогул, Асанкайгы жана башка ырчылар болгон. Алардын ырлары, насааттары, осуяттары ооздон оозго өтүп отуруп, элдик ырларга, дастанга, терме, санат, насият ырларына, макал лакапка, накыл сөздөргө айланып кеткен. Ошондой ырчылардын катарында бүгүн сөз кыла турган, уламышка айланган акындарыбыздын бири Сайдаалы, Токтогул Сайдаалы уулу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Токтогул Сайдаалы уулу уламыш боюнча 13-14 кылымда жашап өткөн. Бул ошол бездеги булардын замандаштары Жеринче Чечен, Асанкайгы, Толубай Сынчы, Алдар Көсөй дегендер менен замандаш болгон. Ал элди изген Зулум Жаныбектин айыбын ачып ыңырдабастан ашыктык, акылмандыкты даңазалаган акын болгон. Анын ырлары курч, тунук, эркин жана элпек чыккан. Эл оозунда эрте тараган. Токтогул жер безип, эл аралап, комуз чертип, арман айтып, жалгыздыкты жаңга туткан акын. Алигиче эл оозунда Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол деген насаат чакырык айтылып келет. Кайсы бир уламышта Токтогул Аксак Темирдин аялы Ак мырзага ашык болгонун, ага жете албай, кордук көрүп, зынданга отурганын деген аңыз айтылып келет. Төмөнкү ырына кулак түшөлү. Амириң күчтүү болсо, жанымды аларың бар, бирок мен жалынбаймын, өлтүрсөң өнөрүм бар, өлбөөчү өнөрүм бар, астырсаң денем калар, ырларым оттой жанар. Чын эле акын айтып өтүргөндөй мына бүгүнкү күнгө чейин анын ырлары айтылып эл оозунан түшпөй келет. Жакынга салам айтам, жашоодон кабар айтам, өлгөнгө көңүл айтам, тирүүңө өмүр айтам, дос көрсөң сырым айтам, шаңшыган ырым айттым, мен дагы дүйнө салып, өмүрдөн бир күн кайтам. Көзүмдү жумсам түш көрөм, көктөгү учкан куш белең, кай берем болуп бутаңа, качан бир жүрүп туш келем, арманда жатып түш көрөм, айланып учкан куш белең, ак марал болуп бутуңа, Ак мырза, качан туш келем. Демек, Ак мырза ошол кездеги Аксак Темирдин жубайы болгон. Ырымдан башка дүйнөм жок, ырдасам жүрөк күйгөн чок, алар да сени Ак мырзам, артымдан келип түшүп ок. Сазымдан башка дүйнөм жок, сагынып жүрөк күйгөн чок, жетээрде сага Ак мырзам, жарадар кылды тийген ок. Келсин деп жазган кабарың, көрмөккө сенин жамалың, булбулу болдуң багыңдын, бул сенин кылган амалың. Келтирди сенин кабарың, көздөрүң күйгөн жанарым, сен үчүн келдим ордого,
бул менин кылган амалым. Сүйүүгө акмын, тазамын, көтөрөт бардык жазанын. Сүйгөнүм үчүн ак мырза, тартарсың сен да азабын. Капаска түштүк экөөбүз, сайрашып жүрүп өтөбүз. Ширинин татпай дүйнөнүн, чырактай бир күн өчөбүз. Тузакка түштүк экөөбүз, кол жетпей зарлап өтөбүз. Жазыгын көрбөй жашоонун, турмуштун бир күн көчөбүз. Демек бул ошол ырда айтылып тургандай Токтогул ушул ак мырзанын чакырыгы менен, ушунун каты менен ушул тиги Аксак Темирдин ордосуна келген көрүнөт да. Ал эми экинчи ырында ушул акындын зынданда жатып салынып калып, анан ушу арман кылып булуттар менен, ай менен, күн менен сүйлөшкөн жери бар да. Бул ырды азыркы мезгилде ушул эстрадалык обонго салып кыз бурак топ аткарып жүрөт. Ушул ырды клиби дагы бар, ошону көрсөңүздөр деп айда сунуш кылат элем да. Анда ырынан угуп көрөлүк. Алыска сапар алып, үн салып кербен кетет, тааныштай токтой калып, көк менен булут көчөт. Сагынып турагыма, шыңгыры коңгуроонун угулат кулагыма, жымыңдап жылдыз көктө, зынданда жатсам көрөт, аппак булут өтсө, кошулуп кетким келет. Кыйырсыз чексиз аалам, тар болуп калганын көр, ырчынын ушул арман. Кабарлап койсоң гана, үнүмдү угаар болсоң, сазы жок ырчың мына, сагынып күткөн болсоң. Ак булут айтып барар, армандуу ырчысы жок, кербендер кайтып барар. Мен минтип каймал жайдак, ээсин издеп барар. Кербендер уруп айдап, тили жок күйүп жанар. О жүрөк эстен танар, мен минтип каларымды, боз каймал боздоп барар. Угузуп кабарымды, сырдашып бусун болуп, ыйласам ыйлап барат. Гүлгө окшоп турсам соолуп, айтат аятко ата канат. Бере албай мага канат, барамбы, барбаймбы, ак булут, аппак булут, айта бар кабарымды. Демек Токтогул ырчынын кийинки турмуш жолу эмне болгону белгисиз, бирок бул акындын мындан башка дагы ырлары эл оозунда айтылып жүргөн ырларынан бар. Демек келечектеги урпактардын, келечектеги ушу жаштардын иши болуш керек ушундай ырларын чогулткан. Эми биз ырларыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды, биздин боз үйүбүздү, мынакей балбал таштарыбызды, ташка чегилген жазууларыбызды, мына ушулардын баардыгы биздин тарыхыбыз. Мүмкүн ушул жазууларда ушу Токтогул Сайдалы уулунун дагы чыгармалары болгон чыгар. Жана эл акындардын ырларын айтканда айтат го. Ушул акындар келгенде боз үйдүн жанакы кийизин түрүп салып, ушу ууку менен жанакы керегесинен баары шыкалап угуп турар эле деп. Мүмкүн ушул Токтогул Сайдалы уулу мына ушул боз үйлөрдүн биринде ырдап, анын ушу замандаштары мунун арманын, ырларын ушул боз үйлөрдөн мүмкүн уккан чыгар. Ал эми могу балбал таштарда ушу Токтогулдун мүмкүн ырлары жазылып калган чыгар.